5000 сом пенсия алам bir ayga. Ana kızıma 2,5 сом gırpa çağat. Al özüden aşpayt onu. Pampres men жатат. Ал өзүнөн ашпайт. Үрүнса Кудайбердиева 82 жашта болсо да төшөктө жаткан кызынын ден соолугу менен күрөшүп келет. Мамлекет тараптан кыз үчүн бөлүнгөн 2500 сом каражат анын дары-дармегине да жетпейт. Мындан сырткары 5000 сом өлчөмүндө алган пенсиясы тамак ашына гана үнөмдөп пайдаланса, бир айга араң жетет экен. Мамлекет тараптан жарытарлык көңүл бурулбаса да, бул жылы карыялар күнүнө карата сый тамакка чакырылганына ыраазы. Карыялардын күнүгө апарып улум. Жакшыра ovqat verdi, çay verdi oğlum. Özü kert maşinası menен alıp geldi. Çay verdi, bitteden hormon verdi oğlum. Meriye özü poştalığının 400 somdan pul verdi karıların gününe. Aşık kamil yok, 400 som pul verdi meriye. Жылдаган hem vermeydi de. Bu ilimine şonu verdi oğlum. Жалгызбой жакыр жашаган карыялар үчүн атайын долбоордун алкагында 800 сомдон кошумча акча бөлүнүп, ар бир үйдөн адистер кабар алып турат дейт өкмөт өкүлүнүн орун басары. Мындай абалдагы улгайган адамдардын саны Баткен шаарында эле 24-тү чамалайт. Жалгыз бой калган ушундай улгайган жарандарга 800 сомдон бир айда кошумча эме берет да, жардам берилет. Бул долбоордун алкагында бирок ошол адистер кошулуп, алар барып үйлөрүн жыйнашып, аяк багын карашып, адистерди, врачтарды алып барып, медсестраларды алып барып, бул колго алынган. Улгайган адамдарга карата көрүлүп жаткан мындай камкордуктар алардын турмуш шартынын оң тарапка өзгөрүлүүсү боюнча натыйжа бербей келет. Социалдык жактан каралган жеңилдиктерге көпчүлүк колунда жоктор жете албай жаткандыгы да себеп болууда. Мындан улам жогору жактан натыйжалуу программаларды кайрадан иштеп чыгуу зарыл деген ойлор айтылды. 1000 сом менен 2000 сом менен баягы жакыр үй жакшы болуп кетпейт. Муну перспективный, баягы планды, баягы жоболорду кайрадан иштеп чыгып, мамлекетибиздин немесини көтөрүшүбүз керек да, байлыгын көтөрүшүбүз керек. Мамлекет бай болсо, эл бай болот. Ел бай болсо, мамлекетибиз бай болот. Облус боюнча пенсия курактагы 50 миңден ашуун жарандар болсо, көпчүлүгүнүн алган пенсиясы бир айлык тамак ашына да жетпейт. Мындан улам жалгызбой жашаган улгайган адамдардын жашоо шарты күн өткөн сайын начарлап жаткандыгы коомчулукка белгилүү. Ошол себептүү акыркы учурларда колунда бар жарандардан жардам сурагандардын саны да көбөйүүдө. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.